Biz өткен көрсөтүүдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн шейиттердин жерге берилүүсү жөнүндө кенен баяндап өттүк. Бул жүрөк ezген, азырга чейин уккандарды ыйлаткан, жана мына ошол жерде ошол шейиттердин жай башында тургандардын жүрөгүн окуп жаткан бир кубулуш эле. Мусулмандар Мадинага кайтты. Бүгүн биринчи түн согуштан кийинки утулуш алгачкы түнү жана андан кийинки кадам жөнүндө бул тасма баяндайт. Тагыраак айтканда, жеңилгендердин жеңгендерди кууганы жөнүндө. Хамурабыл Асад куугуну. Мусулмандар капырлардын Мадинага түнү кайра кол салуусунан жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көтүлбөгөн зыян келип калуусунан кыжаалат болуп таң атырышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда жеңишке анчайын ичи чыкпаган меккеликтер чындап эле кайра кайтуусунан кооптонуп, душманды артынан куумай болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай кабатырлыгына негиз бар эле. Анткени капырлар Мадинадан 50 чакырымдай аралыктагы Ар-Рауха деген жерге жеткенде токтоп, өткөн согуш жөнүндө ой жүгүртө баштады. Биз бул согушта жеңдикпи? Жеңдик дегенге караганда биз олжо менен кайтышыбыз керек эле, туткундар менен кайтышыбыз керек эле, жана ислам токтошу керек эле. Тетирисинче биз алардын кээ бирлерин өлтүргөнүбүз менен чоңдору тирүү, пайгамбары тирүү, алар кайра эле кол чогултуп, кайра эле биздин тынчыбызды алып, балким бизге кайра кол салар. Андан көрө ошонча жолго чыктыкпы? Кайра кайтайлы, аларды тып-тыйпылын чыгарып талкалап, анан кайталы деп, кайрадан Мадинага кол салган аттанып калышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң атары менен сахабаларын чогулту дагы кечеки согушка катышкандарды гана, болгондо да ыктыярлууларын гана бул жүрүшкө буйрду. Сахабалар чарчап чалыкканына карабай, уктук жана моюн сунабыз дешти. Аларга кошулуп, эки жүздүүлөрдүн башчысы Абдуллах ибн Убай да бул согушка чыккысы келди. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сен катышпайсың деди да кесе сүйлөп басып кетти. Эртеси жекшемби күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен Мадинадан 8 миң аралыктагы Хамра аль-Асадка жетип, аскер турагын тиктирди. Ошол учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Хашим урусу менен союздаш болгон Хузадан Мабат ибн Абу Мабат деген бир араб келип, өзүнүн кызматын сунуш кылат. Кебир риваяттарда анын исламды жашыруун кабыл алганы да айтылат. Канткенде ал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мени бүгүнкү өзүңдүн акыбалыңда кандай колдонсоң, мен сага кызмат кылып берүүгө даярмын" дейт. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырлар токтогон Ар-Раухага барып, Мадинага аттанганы турган Абу Суфьяндын акылын чалгытып, кайра Меккеге кетүүсүнө шарт түзүлсүн. Кайрадан Меккеге кетирүүгө жардам берүүсүн суранды. Айтылгандай эле Мабат ибн Абу Мабат Ар-Рауха жеткенде Курайштар, капырлар кантип Мадинага кол салууну талкуулап жаткан болот. Жана Мабат ибн Абу Мабатты көргөн Абу Суфьян Мадинадагы мусулмандардын абалы жөнүндө сурайт. Албетте Мабат Мадинада мусулмандар кайрадан кол чогултуп, кечээкиден да көп аскер менен силердин артыңардан кууп келатат. Мен берден кетер кетпесин менен алардын аттарынын чаңын көрүп каласыздар деп коркутат. Абу Суфьян үрөй учуп, Мадинага кол салууну кой, эми кантип батыраак Меккеге кетип калууну айласын ойлойт. Ошол кезде Ар-Раухадан Меккеден чыккан Абдул Кайс урусуна тиешелүү болгон кербен өтүп бараткан болот. Абу Суфьян аларга жалдыра бейет. Мухаммадка биздин Мадинага кайтканыбызды жеткирип баргыла. Эгер буга ишенип кууп келаткан мусулмандар токтоп калса, бу кыязга жарманкеге келгениңерде бир төө мейиз берем деп убада кылат.
Айткандай эле бул кербен Хамр аль-Асадка келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Абу Суфияндын кабарын жеткирет. Бул кабарга мусулмандар ишенген жок. Пайгамбарыбыз аскерлери менен Хамраул Асадта жеңүүчү катары 3 күн турду. Жана Мадинага кайтаарда 2 туткунду колго түшүрдү. Алардын бири, эсиңиздерде бар болсо, Бадыр согушунда мусулмандарга колго түшүп, экинчи мен силерге каршы күрөшпөйм жана исламга жамандык кылбайм деп ода кылган үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кунсуз эле бошотуп берген Абу Изза аттуу акын болчу. Мына ошол акын бул согуштарда колго түшүп калды. Тагыраак айтканда, Хамраул Асадта Ухуд согушуна катышып, кайра келаткан жеринен колго түшүп калды мусулмандарга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Иззаны дагы өлүмгө буйрду. Абу Изза чыйпылыктап ыйлап жиберди, кой бергиле мени деп жалдырады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эми сени кой берсем, мен Мухаммадты 2 жолу алдадым" деп мактанасың деди. Жана аны өлүмгө буйрду. Ошондой эле экинчи туткун бул Усман ибн Аффандын жээни Муавия ибн ал-Мугайра болчу. Ал туткунга түшкөндө, аны да өлүмгө буйрганда Усман ибн Аффан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, өзүнүн кепилдигине алып, 3 күндүн ичинде Мадинадан чыгып кетет деген шарт менен аны туткундан бошотуп алган болчу. Тилекке каршы Муавия ибн ал-Мугайра Мадинадан чыкмак түгүл, мусулмандардын изинен түшүп, кайрадан капырларга мусулмандар жөнүндө маалымат чогултуп, чалгынчылык кылып жүргөн жеринен кайра колго түшүп калды. Бул жолкусунда аны эч ким куткара алган жок. Ал мусулмандардын жазасын алып, өлүм жазасына тартылды. Ухуд согушу ошентип бүттү. Бирок ким жеңди деген суроо пайда болду. Ошол кездеги согуш салтына ылайык жеңүүчү деп согуш талаасынан душманды такыр кууган, анын чатырларын ээлеген жана анын мүлкүн олжолаган тарап эсептелчү. Бул согушта эки тарапта тең бул нерсе көрүнгөн жок. Тагыраак айтканда, эки тарап тең бирин-бири кууган жок. Болгону мусулмандар тоо тарапка чегинди, ага чабуул жасашты. Алар салгылашуу талаасынан куулган жок. Экинчиси, эки тарап бирин-бири чатырын ээлеген аракет да жасаган жок. Үчүнчүсү, бирин-бири малын олжоламой турмак, бул согушта мусулмандар тетирисинче жеңүүчү болуп эсептелген Курайштардан кээ бирөөлөрүн туткундап кайтканы жөнүндө да далилдер бар. Анан эң негизгиси, бул согушта, дегеле согушта, согуш майданында 3 күн сайрандап, түнөгөн тарап жеңүүчү деп эсептелген. Биз жеңүүчү деп атайлы десек, Курайштар, Мекке мушриктери Ухуд талаасында, Ухуд тоосунун этегинде 3 күн сайрандамак тургай, өздөрү Меккени көздөй качып жөнөштү. Демек, бул согушта ким жеңди десе, бир караганда формалдуу түрдө Мекке Курайштарды жеңди десек болот, а факт менен караганда жеңген да, жеңилген тарапта жоктой. Бул согуш тууралуу Куранда баш аягы 60 аятта айтылат. Андан сырткары да Ухуд согушу жана анын сабактары тууралуу көптөгөн алымдардын китептери жарык көргөн. Алардын ичинде Ибн Хаджардын айтуусунда бул согуштун бир канча өзгөчөлүктөрү келтирилген. Биз аларга токтолуп өтөлү. Негизинен бул согушта мусулмандар эгерде биз жеңилди дей турган болсок, бул жеңилүү мусулмандар Аллахтын жана анын пайгамбарынын буйругуна кош көңүл болгондугунан жеңилди. Эсиңиздерде бар болсо, жаачылар дөңүндө биздин жеңилгенибизге карабай, биздин сөөктөрүбүздү кузгундар чокуп атканын көрсөңүздөр да жайыңыздардан жылбаңыздар деген буйрукту карабай, олжого кызыгып, өздөрүнүн позициясынан түшүп кеткендиктен мусулмандар жеңилди. Бул ачык айкын. Ибн Хаджар ошондой эле бул согуштагы негизги өзгөчөлүк мусулмандар арасында жүргөн эки жүздүүлөрдөн эленип алды дейт. Чындап эле согуштун башында билесиздер, Абдуллах ибн Убай 300гө жакын өзүнүн тарапташтары менен согушка катышпай кетип калат, душмандын көзүнчө, көз көрүнүп. Андан кийин Ибн Хаджар айтат, бул согуш мусулмандарга сыноо болду дейт. Анткени жеңиштин баркын жеңилген билет. Жеңилүү кандай экен, жеңилүүнүн дамын билген адам жеңилүүнү каалабайт жана жеңишке гана умтулат.
Жана дагы bir özgöçölүгү, musulmandarda bari bir biz эми кубаттанып калдык, эми биз капырларга көрсөтөбүз көргүлүктүү деген текеберлик бар болгон болсо, musulmanдар ушул жеңилүүнүн ачуу сабагынан өздөрүнүн ичиндеги катылып жаткан текеберликтеринен кутулуп алды деп айтат Ибн Хаджар. Ошентип биз musulmanдар жеңилди дегенибиз менен Меккеге жеңип кайтып аткан капырлардын артынан кууганы жөнүндө тарыхта Хамраул Асад куугуну деген кээ бир алымдар өзүнчө согуш деп атаган, өзүнчө жүрүш деп атаган тарыхый окуяны карап өттүк. Ушуну менен согуш, Ухуд согушу бүттү. Бирок Ухуд согушу бүткөнү менен musulmandардын күрөшү эми башталды. Эркиндик үчүн, ислам дининин жайылуусу үчүн, анын жеңиши үчүн күрөштөрдүн дарбазасы эми ачылды. Эмки көрсөтүүдө Ухуд согушунан кийинки жүрүштөр жөнүндө сөз кылабыз.